Ош мамлекеттик университети менен кызматташуунун алкагында жакындан пикир алышуу максатында Андижан мамлекеттик медициналык институтунун ректору Мадамин Мадазимов, институттун окуу иштери боюнча проректору Ибрахим Алимжанов, эл аралык байланыштар боюнча проректору Камалидин Салахидинов, квалификацияны жогорулатуу жана кадрды даярдоо боюнча факультеттин деканы Хатам Турсуновдор атайын иш сапары менен келишти. Коноктор менен окуу жай жетекчиси Канибек Исаков баштаган ректорат жамааты жолугушуп, эки тарапка билим берүүнү өнүктүрүү жаатында пайда алып келүүчү жаңы кадамдарды жасоо боюнча пикир алышты. Ташрифимизден асосий максат har ikkala oliygoh o'rtasida, ya'ni Мында келүүбүздөн максат Ош мамлекеттик университети менен Андижан мамлекеттик медициналык институтунун байланышы аркылуу калкаралык мамилелерди жана эки окуу жай үчүн маанилүү болгон илимий кызматташтыктарды өркүндөтүү болуп саналат. Мунун арты менен сиздердин студенттер, кызматкерлер биздин институтка, ал эми бизден Ош мамлекеттик университетине тажрыйба топтоп, билимин өркүндөтүүсү үчүн мөөнөттүү алмашууларды жүргүзө баштайбыз. Мындан соң факультеттин жетекчилери жана профессордук окутуучулук курам менен жолугушуп пикир алышты. Эки тараптуу жолугушуунун алкагында медицина тармагында өз ара кызматташтыкты арттыруу, тажрыйба бөлүшүү, катардагы студенттерден докторанттарга чейин академиялык мобилдүүлүк багытында алмашуу, окутуучулардын, илимпоздордун биргелешкен илимий изилдөөлөрүн жүргүзүү, илимий конференцияларды, студенттик фестивалдарды, спорттук иш-чараларды өткөрүү боюнча сүйлөшүп, эки тараптуу келишимдерге кол коюшту. Ошондой эле жакынкы аралыкта студенттерди, окутуучуларды алмашып окутуу, тажрыйба бөлүшүү, биргеликте конференцияларды уюштуруу иштери турмушка ашаары белгилүү болду. Андижан мамлекеттик медициналык институту менен Ош мамлекеттик университетинин жетекчиликтери төмөндөгүдөй маселелер боюнча бир жыйынтыкка келишти. Биринчи, окуу иштери боюнча окуу программаларын жалпылап түзүү, биргелешкен окуу программаларын түзүү жана илим иштери боюнча жалпы эки ректордун тең туралыгында эл аралык конференцияларды уюштуруу, медицина багытында адистештирилген диссертациялык кеңештерди ачуу, эл аралык байланыштарды мындан ары күчөтүү, студенттердин, мугалимдердин мобилдүүлүгүн мындан ары күчөтүү жана ушул сыяктуу бир топ маселелер талкууланды. Иш сапардын алкагында делегация Ош мамлекеттик университетинин Акбура кампусундагы университеттин медициналык клиникасынын заманбап инфраструктурасы, виртуалдык лабораториясы, билим экспортун жасап жаткан эл аралык медицина факультети, стоматологиялык клиникасы менен таанышып, заманбап аппаратуралык жабдыктар менен сапаттуу билим алууга болгон шарттарга өз бааларын беришти. Ошондой эле университеттин Кыргыз-Кытай факультети, окуу жайдын электрондук башкаруу системасы, дата-центр, китепкана, IT академиясынын ишмердүүлүгү менен жакындан таанышты. Белгилей кетсек, 1955 жылдан тартып медицина тармагында билим берип келе жаткан Андижан мамлекеттик медициналык институтунда учурда 6 багыт боюнча 3000ден ашуун студент билим алышат. Россиялык журналдарда алабыз, бирден экземпляры бизден калат, калгандары факультеттерде бар.